Kızlarыбыз болсо 2 алтын утту. Айсулубуз 2 жолку дүйнөнүн чемпиону болду. Бул Кыргызстанда биздин спорт чөйрөсүндө болуп көрбөгөн ийгиликтер болду. Бул туура машыгуу, туура система коюлгандыктан деп ойлойбуз. Ар ким ар кандай учурда бирөө кеч бирөө эрте баштаганда, бирок акыркы циклда ушу 5 жылдын ичинде туура окуу машыгуулар өтүп, туура жолго түшкөндүктүн ийгилиги деп ойлойбуз да. 10 жылдык аралыгында биз ошо талыкпас үзүлүү туура эмгектин аркасында келип жаткан бул ийгиликтер акыркы ошол 2 жылдын аралыгында деп айтсам болот. Ошо чоңдор арасында биздин кыздарыбыз жакшы ийгиликтерди жаратып жатат. Бул биздин ошол кыздарыбызды бүгүн ошол чоңдор арасында өздөрүнүн убагы жетип, күчкө, акыл эске толук кандуу ошол чоң ийгиликке жаратканга мүмкүнчүлүк алды деп айта алам. Себеп дегенде буга чейинки Токиодогу Олимпиада оюндарында да күбө болдуңуздар. Ошондон кийин эле ошо 2 айдан кийин кайтадан ошол эле кыздарыбыз дүйнөлүк чемпионатта жогорку көрсөткүчтөрдү көргө салды. Албетте бул дүйнөлүк чемпионат жогорку деңгээлде өтөт. Ошол жерде өзүңүздөр билгендей дүйнөгө белгилүү спортчулардын баары катышты. Өзүбүздүн кыздарыбыздын ошол атаандаштарын алып кетсек, ошол жердеги өзүңүздөр күбө болгондой ошол Америка, Япония, Россия жана башка чоң державалардын спортчулары менен беттешишти. Бул дегендик ошол дүйнөлүк чемпионат жогорку деңгээлде жана ошол дүйнөлүк чемпионатта ошол мыкты спортчулар катышты дегенди аныктап турат. Олимпиада оюндарынан кийин жеңилип, кичине бир аз өзүмө келе албай жана ошондой эле өзүмдүн булчуңдарымды дагы бир калыпка келтире албай, режимден чыгып кетип, 1 ай аралыкта машыгууну кыла албай калган болчумун. Ошого байланыштуу бул дүйнөлүк чемпионатта чынын айтсам уялганыма эле күрөштүм, чыдап. Атаандаштардын биринчи күнү мен үчүн аябагандай оор күн болду десем болот. Чындыгында жаным кыйналды. Тренировка кылбагандын аркасынан ушундай беттештер өттү десем болот. Ушул мелдеш эртерээк бүтсө экен деп мындай жаным кыйналып, ушу жанымда эле ички дүйнөм, булчуңдардын баардыгы чынын айтсам аябагандай кыйналды да. 1 ай машыгуу процессин таштап коюш бул аябагандай чоң жаңылыштык экен. Адам канчалык өзүнө ишенип турса, баардыгы келет деп ойлойм. Канчалык бир кичинекей пайыз өзүңдөн ишеничтик же коркунучтук ичиңден жаратсаң эле, мен ойлойм күчтүү болуп турсаң дагы сен жеңилип калышың мүмкүн. Алтын медаль алам, кура алам деп баргам. Тилекке каршы бул күрөш экен, спорт экен. Спортто бирде жеңүү, бирде жеңилүү болот экен. Азыркы учурда ошол күмүш коло байгенин ээси болуп отурам. Мен үчүн бул эң оор болгон беттеш бул ошол Эстониядан келген балбан кыз менен болду. Ошол за выход финал. Утуп жатып ошол тилекке каршы 24 секундда калганда жеңишти тартырып жибердим. Ушинтип Кыргызстан, кичинекей Кыргызстан мамлекетибизди дүйнө жүзүнө таанытышып атышат ошо Айпери, Айсуу, Мээрим-үчө. Анан сыймык биз үчүн ушундай кыздарды тарбиялап чоңойтуп өстүргөнүбүзгө чоң сыймыктанабыз. Буюрса
келечеги али алдыда, буюрса Айпери багындыра турган ийгиликтер, жеңиштер али алдыда, өмүрү узун болсун. За выход в финал 3-3 болуп, спорныйда болуп, аябай мындай стрессте болуп кеттик да. Аз эле убакыттын ичинде аябай ар түрлүү ойлор келип кетти. Бирок кандай десем, кичине бир жума калганда аябай катуу ооруп да калдым да мирдин астында. Анан еще ар түрлүү ойлор болот. Олимпиададан кийин может эс алсам болмок, мирге катышпай эле депчи. Анткени уже тренировка кылайын десем, ашказаным катуу ооруду да аябай. Бирок кандай десем, все к лучшему дейт го. Ошо аягы жакшылык менен бүттү. Бирок Уну утканда биз аябай кубандык. Түз эфирде көрүп жаткан болчубуз. Атам туруп, апам экөө кучакташып, көздөрүнөн жаш акты десем болот. Мындай айтылбаган сезимдер болду, эч сезип көрбөгөн. Мен Меримдин схваткасын айтып кетсем, финалдагы бул японка аябай мындай чувствительный японка болчу. Ал болсо, неме 2019 молодежь Азиядан ошо биринчи беттешүүсү ошол жактан болгон. Бул экинчи жолу күрөшүп жатат Мерим. Бул жолкусунда Мерим мен айта алам, мындай 100% мында вкладывать этиптер күрөштү го депчи. Анткени бул чыкканда эле финалда чыгып туруп эле туше басып алды. Ошол эң чоң жетишкендик болду го деп айта алам. Бұл 21 жыл аябай түшүмдүү жыл болду мен үчүн. Бир кызым Олимпиададан бронзовый призер болсо, мынакей экөө тең азыр чемпионат миреден бирөө алтын, бирөө бронза болду. Мындай ийгиликти Кудай Таалам берерин унутпасын деп коет. Жакшы жыл болду да. Мына чемпионат миреде бул эми жеңил утуш деген өтө кыйын. Тем более аерде баары равный спортсмендер көп. Ким менет кылса, ошого кандай дайындалса, ошого карата жыйынтык болот. Мына айтайын дегеним, Мерим бул Олимпиадага караганда берден жакшы күрөштү, берде численности, спортсмендердин саны дагы чемпионат мирде Олимпиадага караганда көбүрөөк болду. Ошол эле олимпийский чемпион болгон американка, серебряный призер болгон теги Одор Дуду деген Нигериядан ошолордун баарысы катышты. Үчүнчү призер болгон Мерим дагы. Мен айтам, Кудай Таалам ошо жакшылыгын бердин деп коебуз. Берди деп ойлойм. Мына ошол олимпийский чемпиондорду, серебряный призерлорду артка калтырып, мирден бир айдан ашыгыраак убакыт өткөн, бирок Мерим өзүнүн возможностун көрсөтө алды дагы. Дүйнөнүн чемпиону болду. Мен буга абдан кубанычтуумун, как атасы катары, как тренер катары. Анан эми кошо айта кетиш керек, бул бизден эми 3 кыз барган. Эми көп эмес, аз 3 кыз деген эми. Бирок үчөө тең медаль алып келгенде бул элдин баарын чүнүтүп атат. 2 алтын, 1 бронза.